Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимде ким бу дүйнөдө бирөөгө бир кийим кийгизсе, Аллага бейиштин жашыл чырайлуу кийимин кийгизет деген. Кимде ким кайсы бир мусулман бирөөгө суу берсе, Алла рахимул махтум, мөөрлөнгөн, эч ким ачпаган ушундай түбөлүктүү чаңгасын кетире турган сууларды берет деген. Бир мусулмандын кажетин бүтүрүү Алла анын дүйнө ахиретте кажетин бүтүрөт деген. Мусулмандын жүрөгүнө кубаныч салуу афзал мин ибадаты сакалайн, жин менен инсандардын бардыгын ибадатынан артык деген. Кандай болгон чакта дагы садаканын сообу өтө чоң. Эртеге кыямат күнү амалдар бири-бири менен тартышып сыймыктанышат экен. Мен дегенде садака айтат экен. Ва тaqulu садака ана афзалу. Эң амалдардын абзели менмин дейт экен. Бу дүйнөдөн өткөндөр кайра кайтып келбейт эч качан. Бирок алар аттин кылат экен, арман кылат экен, Алладан тилейт экен. Я Алла, бу дүйнөгө бир кайтарсаң, амал, жакшы амал кылып келейин дейт да. Ошо жакшы амалдардын садакасын айткан. Бир кайтарсаң, садака кылып келейин дейт экен. Намаз окуп келейин дебейт экен, орозо тутуп келейин дебейт экен, садака берип анан келейинчи дейт экен да. Мунун маанисинде аалымдар айтышат, тиякта өлгөн кишилер тиякка баргандан кийин садаканы сообун көргөн да, ошон үчүн садаканы эңсеп атышат. Ошон үчүн садаканы эңсеп атышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айтат: "Хассину амвалакум биз-закат." Мал мүлкүңөрдүчү коргоп калгыла, сактап калгыла, чепке киргизип калгыла. Эмне менен? Зекет берүү менен. Зекетиңиз берсеңиз 40тан берин, 39-у сак болуп калат экен, тазаланып калат экен, береке өсү келет экен. Алланын өкүмүн аткарганыңыз үчүн даражаңыз бийик болот. Ва дау амрадакум бис-садака. Ооруларыңарды дарылагыла садака берип. Аллаху акбар. Аллаху акбару кабира. Алхамдулиллахи касира. Ва субханаллахи букрата ва асила. Эмне деген керемет сөздөр, туугандар. Не деп атат? Садака берип, ооруларыңарды дарылагыла деп атат. Садака берип, кан чыгарып, кол ачыкты кылып, ким ооруп аткан болсо, мына ошого дарылагыла dedi. Андан кийин айтат: "Вастaqbilu amwajal bala bid-du'a wa tadarru." Бале кырсыктардын толкундарын күтүп алгыла, эмне менен? Дуа менен. Тадарру жалдырап жалбыроо менен. Демек ушундай сыноолор, балелер, кыйынчылыктар келерден алдын эле дуа кылып, андан кийин тадарру жалдырап жалбырап Алла Тааладан сурап ибадат кыла турган мен күтүп алла деген. Дуанын пайдасы ушул. Түшкөн балени дагы кетирет, келелегин дагы кайтарат. Ошон үчүн иншалла садакага көп аракет кылайлы. Пайгамбарыбыз ант ичип айткан: "Саласун уqsimu alayhinna wa uhaddisukum hadisan fahfaduhu." Үч нерсеге мен ант ичип айтам деген. Ант. Пайгамбарыбыз касам ичип айтып атат. Силерге айтып берем азыр. Ошону жаттап алгыла, эсиңерден чыгарып алгыла. Өлгөнгө чейин биздин эсибизден чыкпаш керек экен. Биринчиси эмне? Пайгамбарыбыз айтат: "Ма нақаса малу абдин. Ма нақаса малу абдин мин садака." Садака бергенде мусулман адамдын малы эч качан азайбайт дейт. Мен буга касам ичип айтам дейт. Садака бергенде азайбайт дейт. "Ва мазлума абдун мазламатан фасабара алейха илля задаху Аллаху иззан." Кайсы бендеге зулумдук болсо, ал сабырдуулук кылса, Алла сөз авторитетин көтөрөт деген. Алла Таала авторитетин артат, көбөйтөт, кошот деген. Анын иззатын кошот, авирин кошот. Алла субхана ва таала кимге зулумдук болсо, зулумдук болдубу? Сабыр кылыңыз. Зулумдук болду сизге? Бул дүйнө ушундай. Сабыр кылыңыз. Пайгамбарларга да зулумдук болгон, сахабаларга дагы, аалымдарга дагы, менмин деген чоң адамдарга, менмин эркекке дагы өзүнчө, аялдарга да өзүнчө бир зулумдук болсо, кыжалат болбоңуз. Кыжалат болбоңуз, урматтуу энеже карындаштар. Сабыр кылыңыздар. Алла Таала сөзсүз ант. Бул пайгамбар касам ичип айтып атат. Алла иззатыңызды көбөйтөт дейт. Алла. Ва ма фатаха абдун. Кайсы бенде бирөөдөн суроо эшигин ача турган болсо, Аллага жакынчылык эшигин ачып коет экен. Бул үчүнчүсү болчу. Ошондуктан Алладан гана сурайлы. Бенделерден эмес, Алладан гана сурайлы.